Саламатсыздарбы, парламенттеги соңку кабарлар менен студияда мен Жаннат Мажитова. Апта ичинде жогорку кеңеш кандай маселелерди талкуулап, кандай мыйзамдарды кабыл алууда? Бүгүнкү чыгарылыштын кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Кыргыз-Тажик чегарасын тактоо боюнча тараптар кандай чечимге келүүдө? Парламент өкмөттүн маалыматын укту. Жанагы жумушчу топ барып туруп, Айыл, Самаркандек, ошо Көкташ, Аксай жанагы алмаша турган жерлерге биринчиден барып туруп, эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да, Жеңиш Барпиевич. Убактылуу депутаттык комиссия Саймайти жана Абдрас фирмасына 6,5 миллиард сом кошумча салык салынды. Эки ушул ишкердики мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн зыян келтирилип атат. Жалпы жарандар мүлкү тууралуу качан декларация тапшырып баштайт? Эмне үчүн сурокторду жылдырып атабыз? Кимдер күнөөлүү жана эмне деген жоопкерчилик тартты? Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга канткенде билим берүү жеткиликтүү болот. Инклюзивдик билим берүү жөнүндө. Ушул эле балдар, мүмкүнчүлүгү чектелген бала менен окуган балдар, алар дагы уже жардам берип баштайт. Эми ушул жана башка кабарлар тууралуу кеңири айтып беребиз. Кыргыз-Тажик чегарасындагы кырдаал узап бараткан аптада парламентте талкууланган негизги маселе болду. Мамлекеттик чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз өкмөтүнүн Тажикстан тарап менен акыркы сүйлөшүүлөрү боюнча парламентке маалымат берилди. Кыргыз-Тажик чегарасында жерлерди алмашуу жана ал жактагы абал тууралуу сөз болду. Кененирээк кийинки сюжетте. Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу топтору бир катар жолугушууларды өткөргөн. Топографиялык топторго Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы бир нече жерден окшош жана аянты бирдей тилкелерди өз ара алмашуу боюнча макулдашууну март айына чейин иштеп чыгуу тапшырылган. Негизинен алар тараптан да биз тараптан дагы макулдук бар алмашканга. Бул айтып кетсек, бул Аксай, Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасты деген жери. Экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн. Тагыраагы эки өлкө чегара маселесин чечиш үчүн эки жерде алмашмай болгон. Кыргыз тараптан бериле турган жерлер такталганы менен Тажикстан анын ордуна кайсы жерди берери азырынча белгисиз. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасынын узундугу 900дөн ашуун чакырымды түзөт. Анын 500 чакырымга жакыны тактала элек. Жанагы алмаштыра турган жерлерге барсак, уже биз элге барып түшүндүрүшүбүз керек да биринчи. Бул жерде отуруп жанагы топографияны көрсөтүп коюп, могу жерди биз алмаштык. Эртең 1-мартка чейин чечебиз деп, чечкенден кийин кол коюлгандан кийин эртең элде ушундай кагылышуу болуп турсанда дагы маселе жаралат да. Ошон үчүн сиздер мына жанагы жумушчу топ барып туруп, Айыл, Самаркандек, ошо Көкташ, Аксай жанагы алмаша турган жерлерге биринчиден барып туруп, эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек да, Жеңиш Барпиевич. Баткен районунун Көкташ айылындагы соңку чегара чырынан кийин ушул окуяга тиешеси бар делген чегарада жашаган жергиликтүүлөрдүн 4-өө камакка алынган. Жапа чеккен дагы, камалган дагы кыргыз тарап болгондуктан эл өкүлү сынга алды. Тажикстан өзүнүн чагымчылдыкка алып барган граждандарын камады деген маалымат тапкан жокмун. Тескерисинче жапа чеккенде Кыргызстан тарап, анан өзүнүн граждандарын камаганда Кыргызстан тарап. Муну кандай түшүнсөк болот? Рецидивисттер эмес, алар качып кете турган уюшкан кылмыштык топтун мүчөлөрү эмес. Биз депутаттар кат жазып берели, алар бошотуңуздар, сурап жүрө берсин. Кесиптешинин пикирин колдогон Карамат Орозова жери үчүн күйгөн патриот жигиттер элдин талабын коргоп чыкса, өкмөт тарабынан чабал иштер жасалууда. Ушул камакка алынган 4 бала Сапарбаевтар деген. Изче деттиңер, ушу Сапарбаевтар деген жок, азыр бир туугандардын балдары. Булардын атасы Төрөбай эке деген бар. Ал 86-ларга кирип калды, 80 ашкан киши. Союздун убагында ошол жерде айыл башчы болуш деген. Ал жердеги кайсы жер бизге карайт, кайсы жер бизге карабайт, бардыгын билет, анын балдары да ошол маалыматты билет. Ошондуктан жанагындай патриоттук негизде мен коллегамга кошулуп кетемин. Атасы аркылуу билгендиктен бул эл жүрөктүү кылып ушу чыгып тозом деген адамды силердин камак койгонуңар абдан туура эмес. Баткенде негизи абал өтө кооптуу. Кагаз түрүндө келишимдер, сүйлөшүүлөр 20 жылдан бери жүргүзүлүүдө. Запкы тарткан эле жергиликтүү калк. Андыктан көйгөйдү чечүү боюнча депутат өз сунушун берди. Койташтан мотострелковый дивизияны толук Баткенге көчүрүү боюнча. Эмне булар бу жерде загорать этип эле жатышат да. Эмне бизде кооптуу нерсе барбы бул жерде? Казакстан менен чегарабыз делимитация болуп бүткөн. Же согушкан атабызбы бирөө менен биз? А Баткенге барса кичине сүр болуп турабы эле? Ошол Койташтагы дивизия бар, ошо часть, военный часть көчсө,
Генштабтын штаттык бирдигин азыр мен цифрларды айтпай эле коеюн. Кыскартып чек арага өткөрсөк, чек арачылар үзгүлтүксүз патрулирование жасап турса, ошол эле Көк таштын айланасын, Аксайдын айланасын, азыркы талаш болуп аткан жерлерди караан болуп тура эле, кичине сүр боло эле, кичине процесске жардамын тие эле, зыңкыйган жигиттерибизди, контрактниктерди бу жерде жөн эле бу жерде жүргөн балдарды ошол жака жөнөтсөк туура болбойт беле? Белгилей кетсек, чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүн аткарып жаткан иштери Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында жабык эшик артында каралды. Айыркен Саймайти жана Абдрас фирмасынан мамлекетке дээрлик 6,5 миллиард сом зыян келтирилген. Бул тууралуу Саймайтинин өлүмүнө жана акча которууларга байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын отурумунда белгилүү болду. Акча адалдаштырууга шек жаралып, финансылык чалгындоо кызматы менен Улуттук банк 2012 жылдан 2018 жылдарга чейин тийиштүү органдарга Саймайти жана Абдразга байланыштуу бир нече ирет материалдарды жиберген. Бирок учурунда буга көз жумдуу мамиле болгон. Финансылык чалгындоо кызматынын билдиришинче, алар акча которуулар боюнча өз базаларына таянып, чалгындоонун негизинде 2014 жылы ИИМге жана 2016 жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына Айыркен Саймайти жана Абдрас фирмасы которгон $700 миллион боюнча материалдарды жиберишкен. Бирок ИИМден жооп келген эмес. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы ошол кезде кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Баягы чуу болгондон кийин бизге премьер-министрдин катарынан анан ошол экономикалык кылмыштарга каршы күрөш жүргүзүү кызматынан дагы бизге кат келди, ошону изилдеп көрүңүздөр деп. Андан кийин биз кайрадан аны изилдеп көрүп туруп, 26 июнда 2019 жылы кайрадан биз баягы материалдарыбызды экономикалык кылмыштарга күрөш жүргүзүүчү кызматына жибердик. Ошонун натыйжасында булар Айыркен Саймайтиге 2 миллиард 602 миң 508 миң сом кошумча салык кошуп атышат, дон начисляет айткандачы. Андан кийин Абдраз жоопкерчилиги чектелген коомго 3 миллиард 810 миллион 900 миң кошумча налогду төлөсүн деп коюп атат да. Эл өкүлдөрү сыртка чыгарылып кетти делген $700 миллион дайынын сурашты. Финансылык чалгындоо кызматынын жетекчиси ал товардын акчасы болгонун ырастады. Мамлекеттин акчасы эмес, бул акча ишкерлик менен алектенген ошол адамдардын акчасы. Себеби баягы перевод болгондо, акча которуу болгондо баягы назначениясы жазылат да акчанынчы. Ошондо биз көрдүк бул жерде строительный материалы, зашвейные изделия. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдуголовдун айтымында акча которууларына шек жаралып 2012 жылдан 2018 жылга чейин текшерүүгө жалпысынан 16 кат жиберилген болсо, анын 14-ü Айыркен Саймайти жана Абдрас фирмасына байланыштуу болгон. Комиссиянын төрагасы Талантбек Мамытов Саймайти эмне үчүн Өзбекстандан чыккан накталай акчаны Кыргызстан аркылуу башка мамлекеттерге которгонун тактады. Саймайти өзүнүн жанагы баяндамасында айтып атат да, биз акча которуп турчулук дейт. Бирок ал кайсы акча, кимдин акчасы десе Өзбекстандан товардан чыккан акчалар дейт. Бүгүнкү күнү Өзбекстандан кандай муктаждык бар? Кыргызстанга алып чыгып, анан Кыргызстандан жиберишке. Кыргызстанда мындай чектөө валютный контроль деген жок да. А Өзбекстанда? Өзбекстанда валютный контроль деген бар болчу да. Бирок бүгүнкү күнгө чейин валютный операцияларды алар мамлекеттин контролунун астында жүрөт да. Мисалы валюта чоң размерде сатып алам десең, анда мындай банкка барып туруп, уруксат алып туруп, ошондо гана сатып аласың да. Бизде мындай чектөөлөр жок да. Салык кызматынын берген маалыматына караганда, Абдрас фирмасы 2011 жылы каттоодон өткөндөн кийин 3 жыл ичинде болгону 18.700 сом салык төлөгөн. Финанс полициясынын тергөөсүнүн токтому негизинде салык текшерүүлөр жүргүзүлгөн, жыйынтык алдыртылган материал ошол тергөөгө өткөрүп берилген. Эки ушул ишкердики мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн зыян келтирилип атат. Бул өтө чоң акча да. Бул деген кум төрдүн 1 жылдык берген салыгына биздин бюджетке жакын эле келип калат болчу. Анан ушул жерден мына урматтуу кесиптештер, ушундай чоң бир мындай
суроо белгиси туулуп атат. Эл өкүлдөрүндө эмне үчүн ошол учурда иш козголгон эмес деген чоң суроо жаралды. Депутаттык комиссия бул суроолорго кийинки отурумдарда тийиштүү органдардан жооп алмакчы. Саймаити жана Абдрас фирмасынын чатагы Кыргызстанда акча адалдаштырууга каршы күрөштү күчөтүүдөн кабар берди. Бул арада банк тутумунда нак эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү демилгеси көтөрүлүүдө. Санариптик технологиялардын өсүүсү финансылык кызмат көрсөтүүнүн жаңы моделдерин кийирүүнү талап кылууда дешет демилгечилер. Мыйзам долбоорун талкуулоодо накталай эмес төлөмдөрдөгү тобокелчиликтер, кибер чабуулдан кардардын акчасын коргоо маселеси дагы көтөрүлдү. Демилгечи депутат Искендер Гайкулов белгилегендей, жаңы технологияларды колдонуу жаңы бизнес модельдерин алып келет. Дистанциялык финансылык тейлөөдө чыгым аз кетет. Электрондук каналдардын мобилдүүлүгү жашоону кыйла жеңилдетет жана колдонуучулары көбөйөт. Анткени менен финансылык кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү жана сапатын жакшыртуу үчүн финансылык уюмдар ал жаңы ыкмаларга өздөрү ылайыкташууга мажбур. Мыйзам долбоорунда Улуттук банктын милдети көрсөтүлүп, тоскоолдуктарды жоюу иштелип чыккан. Улуттук банк финанс кредит уюмдарынын жана төлөм уюмдарынын ишин көзөмөлдөөчү орган катары инновациялык финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү, технологияларды өнүктүрүүгө жана ишке киргизүүгө катышуу менен атайын жөнгө салуу режимдери жаңы технологиялар үчүн эрежелерди иштеп чыгууга, жаңы чечимдердин рынокко чыгышын тездетүүгө, инвестициялардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга иштебеген үлгүлөрдү ыкчам иргөөгө мүмкүнчүлүгүнө өбөлгө түзүп берүүсү зарыл. Депутат Гүлшат Асылбаева каржы рыногу жалаң эле банк тутумунан турбасын эске салып, тармакты финансылык көзөмөл кызматы дагы карашы зарылдыгын белгиледи. В целях развития цифровой экономики и во избежание возможности отмывки денег, во избежание нарушения закона о конкуренции, сфера регулирования должна быть общей. Я бы хотела, чтобы Нацбанк посмотрел, чтобы специальный правовой режим применялся не только к банковским услугам, а и подпадала деятельность, которая регулируется Госфиннадзором. Улуттук банк билдиргендей, өткөн жылы накталай эмес акча төлөмдөрдүн үлүшү 20%га көбөйгөн. Тагыраагы транзакциянын көлөмү 55 миллион сомго жеткен. Уюлдук операторлардын мобилдик капчыктарынын колдонуучуларынын саны 1 миллион 600 миңге жеткен. Банктык карточкаларды колдонуучулардын саны болсо 3 миллионго жеткен. Депутат мында кибер коопсуздук иши жүрүшү керектигин белгиледи. Дүйнөнүн эң Google, ири Facebook компанияларында 2019 жылы Латвия кибер кылмышкер 123 миллион доллар урдап кеткен. Бир нече жолу маалыматтык коопсуздук маселесин парламентте көтөрүп келатам. Комитетте дагы, пленарный заседанияда дагы. Өкмөт жана Улуттук банк тараптан кандай чечкиндүү кадамдар жүргүзүлүп атат? Силер мына кардарлардын каражаттарын кибер кылмышкерлерден кантип коргойсуңар? Жана банктык жакшы түшүнгөн адискер катары аябай мындай чоң маселени көтөрүп атасыңар да. Биз өткөн жылы Улуттук банкта кибер безопасность боюнча уюм түзгөнбүз да. Биз Улуттук коопсуздук комитети менен биргиликте иштеп, ошо коопсуздук жагын биринчи көйгөй маселенин катарына киргизип атабыз да. Ошентип инновациялык технологияларды банк жана төлөм системалар рыногуна чыгаруу, өлкө аймагына аны жайылтуу максатын көздөгөн мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Берүүнү улантабыз. Судьяларды тандоо кеңеши жөнүндө жана судьялардын статусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетте биринчи окууда каралып жактырылды. Судьяларды тандоо боюнча кеңеш жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору өлкөнүн судьяларды тандоо боюнча кеңешинин ишмердүүлүгүн жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдардагы карама каршылыктарды четтетүүгө багытталган. Азыркы учурда аталган мыйзамдан бул бөлүгүн чыгаруу тууралуу маселе коюлууда. Себеби тандоо тууралуу жобону жана суроолорду бекитүү маселеси азыркы учурда конституциялык мыйзамга ылайык судьялар кеңеши тарабынан жүргүзүлөт. Бул эки мыйзамдагы карама каршылыкты жоюу үчүн судьялардын тандоо жөнүндө мыйзамдын 3-статьясына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыкты.
Ал эми судьялардын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору сынакты иргөөнүн жол жобосун өркүндөтүүгө багытталган. Мында сотторду тандоо боюнча кеңеш тарабынан белгиленүүчү босого балл тутумун киргизүү сунушталган. Босого баллын топтой албаган талапкер судьялык кызматтын ваканттык орундарына болгон башка сынактык иргөөгө 1 жылдан кийин катышууга укуктуу болот. Эгерде сапатына түздөн-түз ушул кеңештин таасири тийбесе, ушул кеңештен өткөндөн кийинки кадрлардын баары тең идеально иштебесе, бул кеңештин эффективдүүлүгүнүн пайдасы бар бизге, жокпу? Алкоголдук ичимдик ичип, жол кырсыгына туш болгон Жалал Абаддагы Фемида өкүлү өзү иштеген инстанцияга жол инспекторунун үстүнөн арызданып, анын протоколун жокко чыгаруу аракетин эл өкүлү катуу сынга алды. Бейшемби күнкү Аркыл маселелер саатында мына ушундай коомчулуктун бүйүрүн кызыткан ат башыдагы логистикалык борбор, дарыгерлердин айрык акысы жана башка бир катар маселелер козголуп, анын аткарылуусу өкмөткө тапшырылды. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү жөнүндө дагы сөз болду. Ат башыда курула турган логистикалык борбордун пайдасы барбы? Соцсетте кандай адамдар кызыктарын билбейбиз, бирок бул логистикалык центрдин ачылышына тоскоол болуп, каякта Кытайларга жер өтүп атат деген бир шылтоолорду айтып, каршылыктар болуп атат. Ушул боюнча өкмөт бир түшүндүрүү иштерин кенен жүргүзсөңүздөр. Бул региондорду өнүктүрүү деген программанын бир жакшы алгылыктуу иштеринин бири деп айта кетсек болот. Дарыгерлердин айлыгы качан жогорулайт? Правительство обещало повысить заработную плату врачам, но судя по экономической ситуации сегодняшней, к сожалению, скорее всего, не может, чем не хочет. И все это остается на сегодняшний день на уровне разговоров. Масабалында уну айдап баратып кырсыктаган судья протокол түзгөн майы кызматкеринен кынтык издеп сотко берип жатыптыр. Протокол туура эмес түзүлдү деп өзү иштеп аткан Жалал Абаддык сотко кайрылгандагы менимче бул туура эмес көрүнүш болду да. Ал жерде өзүнүн кесиптеши судья карап, берги майы кызматкер тарабынан өтүнүш келтирип атат. Башка сотко өткөзүп бериле дегенге карабастан ошол жерден карайбыз деп калтырып коюшту. Аябай туура эмес маселе болуп атат. Менчиктешип кеткен кинотеатрлардын тагдыры эмнеге кызыктырбайт? Кызыл Кыя шаарынын так ортосунда менчиктешилип кеткен Зария кинотеатры жакында эле өрттөнүп кеткен. Азыркы убакта территориясында башка багыттагы мекеме салынып турат. Ноокат шаарындагы Улуу Тоо кинотеатрынын фасады жабылып, анын ордуна чоң соода борбору иштеп жатат. Элдин айтымында ал жердагы менчикке өткөн. Ал эми Араван районундагы кинотеатр эмерек саткан дүкөнгө айланса, Каракол шаарындагы Ысыккол кинотеатры сел саяктардын чордону болуп калган. Жерлердеги калкты тейлөө борборлорунда зарыл документтерин ала албай кезек күткөндөр өтө эле көп. Бир эле мен мына Ноокат районуну алып карайын сизге, мисал кылыпчы. ЗАГС деп коет, жарандык абалдын актыларынын каттоо бөлүмүндөчү. Бир жылда 39.990 официалдуу иш кагаздары каралган да. Ал жерде 4 кызматкер иштейт. Азыр дагы ошол кезек күтүү да. Тополоң кезек күтүү. Кадамжай районунун Каражантак айылынын коңшу өлкө менен болгон чеги аныкталган менен демаркация иштери бүткөрүлбөгөндүктөн кыйынчылыктар жаралууда. Бүгүнкү күнгө чейин демаркация иштеринин бир столбасында отура элек ошол жердечи. Ал жерде Өзбекстан тараптан ошол чегараны кайтарган кызматкерлер күнү-түнү Каражантак айылынын мурдагы картасы боюнча эч жака чыгарбай, же мал жанын кайтара албайт, же дыйканчылыгын кенен кесири мындай кайтара албайт, же болбосо сууларын кеңири пайдаланбай, аябай мындай кыйын абалда турушат да. Дары-дармек чыгарган ишканалардын иши күндөн күнгө начарлоодо. Жанагы Евразиялык экономикалык биримдиктин ичинде дагы Казакстанга караганда биздин өндүрүүчүлөр аябай артта калып кетип атышат, өндүрүшүбүз. Ошого жеңилдик берүү жагында мен ойлойм, Космосбек Сариевич ушул бул тармакка такыр көңүл бурбай келет да. Тоо-кен тармагындагы башаламандыкты токтотуу керек. Мына бир эле биздин чиновниктер ондогон лицензияларга ээ болуп, каалаган мамлекетине, мына Кытай мамлекеттерине миллиондогон акчаларга сатып, мына өздөрү байып жатат. Биздин карапайым эл мына талаалап, мигрант болуп талаалап жүрүшөт. Бул лицензия маселеси. Буну кайтарып алсак болот.
Салык кызматы белгиленген план тапшырмаларды аткара алган жок. Кечеле салык кызматы отчет берип атат, биз 2019 жылдын планын ашыгы менен аткардык дейт. Мынакей 27 район аткарган эмес, Бишкектин бир дагы району планга чыккан эмес, Чүйдүн жарымысынан көп чыккан эмес, Жалал-Абадтын жарымысы чыккан эмес. Райондорду карап көрүңүзчү. Каракулжасы баш болуп, Кочкору төш болуп планга чыккан жок. Президентибиз айтпады эле, салыкты чогулта албаган жетекчилер баарына чара көрүлсүн деп. Вот ушулардын чара көрүшүн талап кылам. Акыркы кезде үйдөгү чоң муштумдан аялдар мыкаачылык менен өлтүрүлгөн фактылар биринин артынан экинчиси катталып жатты. 2 апта ичинде 4 аял зордук зомбулуктун курмандыгы болду. Буга тынчсызданган эл өкүлдөрү өкмөт мүчөлөрүн парламентке чакырып, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо тууралуу мыйзамдын аткарылышы боюнча маалымат укту. Өткөн жылдын 9 айында үй бүлөлүк зомбулук боюнча 6100 кылмыш катталган. Алардын ичинен 5568 дааттануу жабырлануучулар тарабынан келип түшкөн. Республиканын ички иштер органдары көрсөтүлгөн мезгилде үй бүлөлүк зомбулуктун жасаган адамдарга 6145 коргоо ордерлери берилген. Анын ичинде эркектерге карата 5752 же жалпы берилген коргоо ордерлерин 94,1% түзөт. Талкууда депутаттар үй бүлөлүк чыр-чатакты алдын алуу, ага чара көрүүдө айрым мыйзамдар бири-бирине каршы келерин ырастайт. Мурда до утверждения деп койчу эле. Солугуп өзүнө келгенче кармап, өзүнө келгенден анан барып кой берчү эле. Азыр андай жок да. Азыр мыйзамсыз болуп калат. Албетте ошондой учурлар, ошондой шарттар жаратып атат. Мен ушул жерде биринчи кезекте ушул мыйзамдын жоктугун белгилейт элем да. Нарктуу элдин салтын сактоо менен бирге коом арасында ыйман, тарбият, тартипти күчөтүү зарылдыгы турат. Андыктан жогорудагы көйгөйдү жөнгө салууда ар бир айыл өкмөттүн карамагына аксакалдар кеңешин ачуу сунушталды. Ошо айылдын аксакалдары чогулуп туруп, же болбосо талант турдумоват айткандай баягы соолуганга чейин 2 саат бир жерде кармап туруп, айылдын аксакалдары эле. Анан соолуганда, анан ага баягы тарбиялык сөздөрдү айтып, анан эки бүлөнү кылат эле да. Бизде ошол бүгүн жок болуп кетти да. Зомбулук, социалдык экономикалык шарттын, билимдин жоктугу, алкоголдук ичимдиктердин кесепети, жумушсуздуктун айынан көп катталууда. Үй бүлөлүк зомбулук зордукту эмне себептен көбөйүп атат? Ошону айтып бере аласызбы? Сиздин оюңуз боюнча. Биздин мындайча изилдөөдө ошол көбүрөөк социалдык экономикалык шарттарга байланыштуу, жумушу жоктугунан, жанагы арак ичимдерди ичкенден, ошондон. Бирок анан үй бүлөлүк институттун өзүнүн дагы кичине мындай девальвация болгону дагы көрүлүп турат да. Маалыматты уккан соң кайчы пикирлер жаралды. Өкмөттүн берген маалыматына ишенбөөчүлүк жаралып, депутаттар ой пикирлерин ортого салышты. Создать единую службу реагирования, где каждый человек, который нуждается в помощи, может ее получить. Быстрое реагирование всех ведомств. Это очень простой управленческий инструмент, но он существенно поможет, в том числе в борьбе с насилием, предотвращением таких случаев, оказанием помощи и так далее. Өкмөт парламент тарабынан берилген тапшырмаларды толук кандуу аткарбай жатат. Мындай маалымат отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин отурумунда айтылды. Анда тармактык комитет тарабынан калкты көмүр менен камсыздоо боюнча берген тапшырмасы каралып, бул маселенин күнгөйү менен тескейи талкууланды. Быйылкы жылдын эсебинен жалпы 2,5 миллион тонна көмүр өндүрүлмөк. Учурда бардык иштер дээрлик 100% аткарылды. Мындай маалыматты өкмөттүн алдындагы өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы билдирди. Көмүр ишкана жеңилдеткен 6-7% кредит менен камсыз кылуу максатында 2019 жылы экономика министрлиги, биздин комитет, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы, көмүр ишканаларынын өкүлдөрү, ошондой эле РСК банк, Айыл банк бир негече жолугушуу болуп өттү. Кыш айларында калкты көмүр менен камсыздоо боюнча иштерди алдыга жылдыруу үчүн Кыргыз көмүр ишканасын колдоо боюнча төмөнкү пайыздык насыя берүү каралган. Учурда өкмөт бул маселени чечүү жолдорун издеп жатат. Бирок айрым маалыматтар боюнча көмүр казууда жеке ишканалардын да орду чоң. Эгер өкмөт колдоо көрсөтүүнү кааласа, жеке компанияларга да көңүл бөлүүсү керек. Менде суроо жаралат да, мейли кара кечеге бардык условияны түзөйлө. Калган шахтерлордун акыбалын ким карайт? 80% калган Кыргызстандын көмүрүн өндүрүп аткан шахтерлор. Жардам берсек, баарына бирдей жардам беришибиз керек. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы толко кара кече менен занят айтып коюн туугандар. Анан сиздерге дагы бир информация да.
Мына жылына 500 000 тонна көмір өндірсе, ошонун 130 000 тонна көмірін ғана Бишкек жылуулук борборуна берет. Калган 600 000 тоннаны, 580 000 тоннаны кимдер берип жатат Кара Кечеден? Мамлекеттик эмес ишканалар берип атат. Учурда көмір казуу боюнча Кыргызстандын ар кайсы аймактарында жеке компаниялар иш алып барат. Бирок мамлекетке канчалык деңгээлде пайдасын тийгизүүдө деген суроо бар. Алардын аткарган иштери жашыруун болууда. Экспорт менен өндүрүлгөн көмүрдөн чыгып атат да расхождение, ортосунан чыгып атпайбы? Аны биз берип атабыз да ГКП-н. Эмил Кубатович. Сиздерге жазып берип атабыз. Ушуга эмне чара колдондуңар? Ошону сурап атат да. Кимге бердиңер? Финполго бердиңерби? Бирөө менен сүйлөштүңөрбү? Эмне үчүн бу жерде расхождение бар? Значит, бу жерде сокрытие бар да. Мисалы үчүн мынакей бу жерде 64 лицензият бар, например. Ошонун 33-ü нулевой жана заниженный кылып берди деп биз берип атабыз. Көмір казуу боюнча лицензия алган жеке ишканаларды текшерүү боюнча чечим чыгып, мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясы иш жүргүзгөн. Отурум соңунда парламенттик комитет тапшырманы аткаруу боюнча тийиштүү тармактын ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3-окууда талкууга алынды. Өзгөртүүлөрдүн негизги максаты айрым категориядагы адамдар үчүн бирдиктүү салыктык декларация берүү мөөнөтүн узартуу болуп саналат. Өкмөттүн мындай аракети айрым депутаттарды нааразы кылды. Бирдиктүү салык декларациясын ишке ашыруунун мөөнөтү кечеңдеп келүүдө. Эмне үчүн сроктор жылдырып атабыз? Кимдер күнөөлүү жана эмне деген жоопкерчилик тартты? Бизге салык кызматы кат менен кайрылган. Азыр салык кызматы да дайын эмес, эл да дайын эмес деп биз ошон үчүн мыйзамды жылдырып атабыз. Элди даярдап эмне кыласыңар? Элдер баары госрегистрде недвижимость боюнча реестрден өткөн, движимое имуществодон өткөн. Эл байкуш баарын эле жазып атат. Бул силер каалап айтасыңар. Салык инспекциясы эмнеге даяр эмес бул? 2005-жылдан бери ушундай да. Коңшулаш Казакстанда салык декларациясын тапшыруунун мөөнөтүн айрым категориялар боюнча артка жылдырган. Бирдиктүү декларацияны мындай жөнөкөй жарандарга, пенсионерлерге, студенттерге, ушундай техничкаларга алар жылдырышкан. Алар түшүнүп атат, себеби азыр аткара албай жатабыз. Аткара албайт алар. Мамлекеттик кызматкерлер, саясий кызматта иштеген адамдар да декларация тапшырбаган фактылар арбын. Эгер саясий кызматта иштегендер, мамлекеттик кызматта иштегендер бирдиктүү декларациясын тапшырбай жатышса, анда элибизден эмнени сурай алабыз? Ошондуктан иш-чараларды аракет кылгыла. Эгер алар үлгүлүү болбосок, биз өзүбүз үлгүлүү болбосок, эмне талап кыла алабыз? Мыйзам долбоорунда салык декларациясын тапшырууну этап менен киргизүү сунушталып жатат. Мыйзамдын 4-чү бөлүгүнүн 1А абзасында жазыпсыздар да 19 деген цифралар 25-ке алмашсын деп. Андан кийин Б 2-чи абзасында 21-жылдан, 23-жылдан, 25-жылдан бул жана жарандарга ыктыярдуу негизде берүүгө укуктуу деп атасыздар. Ушуну бир тартипке келбейсиздерби? 25-ке мораторийби, 25? 21-жылдан башталып, милдеттүү түрдө 22-жылы 1-январдан 1 апрелине чейин бир категория жарандар тапшырат. Андан кийин 23-жылдын жыйынтыгы менен 24-жылы дагы бир категориялар тапшырат. Ал эми 25-жылдын жыйынтыгы менен 26-жылы калган бүт жарандар Кыргызстан боюнча тапшырат. Мурдагы союздун курамында биз менен эле бирге болгон айрым өлкөлөр эле электрондук тартипке өткөрүп ийгиликтүү иштеп жатышыптыр. Бир топ депутаттар менен Эстонияга да барып келдик. Ошол айым өзүнүн үй бүлөлүк декларациясын көрсөттү да. Ошого болгон 30 секунд кетти. Программалык иштердин баары эле бүткөн экен. Эгерде ниет коюп, Кыргыз өкмөтү ошо программалык нерсени Кыргызстанга алып келип кое турган болсо, бул бир да кыргызстандыкты кыйнабайт экен. А коррупциянын эң чоң булагынын бири ушу. Эгерде адам баласы өзүн оформить этпесе, бөлөк бирөө кайын журтуна, кошунасына, классташына, куда сөөгүнө өзүнүн бир туугандарын оформить эте турган болсо, анда уш жерден бүт баары чыгып калат да. Журналисттик иликтөөнүн да кереги жок да. Мына бир топ саясатчылар ушундан гана коркуп атат да, урматтуу коллегалар. Талкуунун жыйынтыгында мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлдү.
Айрым эл өкүлдөр тарабынан сунушталып жаткан мыйзамдар бизнес коомчулугу тарабынан сынга кабылып келет. Маселен, экономикалык тармактарга байланыштуу мыйзам долбоорлоруна өзгөртүү кийирүүдөгү кээ бир беренелер ишкерлердин толук кандуу иштөөсүнө тоскоолдуктарды жаратууда. Мындай пикирлер төрага Дастамбек Жумабековдун жетекчилиги алдында түзүлгөн бизнес кеңештин отурумунда талкууланды. Теманы кабарчыбыз улантат. Негизги маселе Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарын өзгөртүүлөрдү кийирүү боюнча мыйзам долбоорун талкуулоо болууда. Анда салык кодексине өзгөртүү киргизүү сунушу болгон. Бирок ишкерлер өзгөртүү киргизилген мыйзамга өз сунуштарын берүүнү туура көрүшүүдө. Бүгүнкү күнү мына жумушчорун түзүү боюнча биздин тармак абдан негиздүү да бир жолу айтып кетким келет. Анткени деген бүгүнкү күнү керек болсо биздин тармакта миңдеген жумушчу орундар бош тилекке каршы. Көп биздин жаштарыбыз иштегиси келбейт. Көбүнчөсү сыртка чыгып кетет. Мына бирок ошол учурда биз ушул миграцияга дагы ушул биздин элдерибизге жумуш берүү тармагында да абдан негиздүү тармактардын бири болуп эсептелген үчүн ушул өзгөчөлүктөрдү эске алып анан ушул патент системасын калтырып ошого тийбей койсоңуздар деген чоң сураныш менен сиздерге өтүнүп отурабыз. Ишкерлердин пикиринде учурдагы салык кодекси жакшы жазылган. Ушул тартипте кете берсе, ишкерлер үчүн ылайыктуу шарт болмок. Мүмкүн болушунча ушул шартты кармалып турганга шарт түзүп берсеңиздер, алар деле эң чоң эмеси бул кайра эле бизге болгон оор жүк болуп калып атат. Ошол эле биз ички рынокто да конкурент эткен көмүскө экономикага эч кандай бир таасири болбой, биз деле кайра ошол көмүскө экономикага кирип кетишибизге чоң бир эме болуп калып атат деген коркунучтар айтылып атат. Бизнес жаатын өнүктүрүүдө өкмөт чабал саясатты жүргүзүп жатканын эл өкүлү сынга алды. ЭАЭП алкагында атаандашуу дээрлик жок. Негизги эле өкмөттүн саясаты бул жерде өтө начар да. Өкмөт элге кызмат кыла албай жатат азыр. Мен ойлойм, келечекте карап туруп, мына ошого чыгып атканда өзүңөр да карап туруп, булар чакырып, анан чыгарыш керек да мындай мыйзамдардычы. Депутаттын мындай пикирин төрага Дастамбек Жумабеков да ырастайт. Кыргызстандын дыйкан фермерлери өндүргөн товарлар чоң базарга чыга албай жатат. Мунун себеби талапка жооп бере турган лабораториялардын жоктугунда болууда. Биз эгерде бүгүн фискализацияга барбасак, мына азыр көрдүк. Биздин айрыкча эт, сүт тармагындагы продукциябыз дагы эле бүгүнкү күндө ошол мүчө болгон мамлекеттерге рыногуна чыга албай атабыз. Себептери стандартка туура келбей атат. А стандарт деген эмне бул? Бүгүнкү заманбаптагы лабораториялардын болушу, ошого тийиштүү сертификаттардын бүгүнкү иштелип чыгышы, бүгүнкү күндө биз дагы эле артта калып, өзүбүздүн продукциябызды 200 миллион рыногу бар эл населенияга так алып чыга албай атабыз. Талкуу учурунда бир катар сунуш пикирлерди айтылды. Мыйзамга өзгөртүү кийирүү боюнча ишкерлердин башын бириктирген талкуу жакын арада да өткөрүлө турган болду. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жалпы орто мектептерде окутуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Демилгечи депутат Дастан Бекешев мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын саны жылдан жылга өсүп жатканын белгилеп, алар үчүн билим жеткиликтүү эместигин айтты. Сунуштаган долбоордо ата-энесинин тандоо чечимине жараша балдар орто атайын мектептерде же үйдө да окуса болот. Инклюзивдик билим берүү боюнча эл өкүлдөрүнүн пикири кандай? Кезектеги репортажда. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын 14 мектеп бар. Аларды каржылоого жылына 300 миллион сомдон ашык каражат сарпталат. Балдардын саны жыл сайын 2-3 миңге өсүүдө. Сунушталган мыйзам долбоорунда майыптыгы бар балдарга билим берүү көйгөйүн чечүү каралууда. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дагы жөнөкөй бала бакчаларда, жөнөкөй мектептерде окуш керек. Өнүккөн мамлекеттер оор болсо дагы ошо өткөн. Оор болот, түшүнбөстүктөр көп болот, ата-энелер түшүнбөйт. Ошол эле окуган жерде балдар 3-4 ай түшүнбөй калышы мүмкүн. Конфликттер болот. Бирок ошол өткөндөн кийин, оор убактар өткөндөн кийин, мен ойлойм ошол эле балдар мүмкүнчүлүгү чектелген бала менен окуган балдар алар дагы уже жардам берип баштайт. Мыйзам долбоору керектүү жана пайдалуу экенин белгилеген депутаттар ошол эле кезде атайын мектептерде ашыкча балдарды кабыл алуу шарттары жок, окутуу куралдары СССР кезден бери жаңыртылбай турганын жүйө келтиришти. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билим берүү боюнча интернаттардын акыбалы тилекке каршы аябай начар.
эң биринчиден мен окуу куралдары жөнүндө айтат элем. Бул жакындан билгенче мен силерге айтат элем. Окуу куралдары аябай кымбат болгон үчүн көп мектептерде, ошол интернаттарда, саналуу интернаттарда, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окуган интернаттарда жетишпейт. Анан ошондуктан өкмөт бул маселеге өзгөчө көңүл буруш керек. Бир майып киши жанында отурса кандай мамиле болот? Ошондуктан муну үй бүлөдөгү тарбиядан башташыбыз керек, коомдогу тарбиядан башташыбыз керек. А бирок ошо балдардын үмүтүн көрүп, ошолордун окуйм деген аракетин көрүп, берки балдар дагы жакшыраак окуй баштайбы деген эң чоң мен үмүттөрүм дагы ошондо бар да. Ал эми депутат Евгения Строкова бардык эле балдар кадимки мектептерде окуй аларын айтып, бирок аларга билим берүүдө мугалимге эле оор болуп түйшүк жүктөлөрүн айтты. Дети с определенными проблемами здоровья, то, я думаю, лишняя нагрузка ляжет на плечи учителей. И потом, чтобы не требовали с учителя, что вот вы должны индивидуально подходить к этому ребенку, это еще что-то. Просто как я люблю повторять слова Ленина, что любое прекрасно можно опошлить, да? Вот чтобы не произошло именно так. Өлкө ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөрдүн саны 29 миңден ашат. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык инклюзивдик билим берүүгө 2023 жылдан тартып жылына 50 миллион сом бөлүп берүүнү тармактык комитет жактырды. Быйыл Токиодо жайкы олимпиада өтмөкчү, андыктан спортто тыюу салынган субстанцияларды колдонууга жол бербөө. Ошондой эле допинг менен күрөшүүдө эл аралык талаптарга жооп берүүчү шарттарды түзүү зарылдыгы чыгууда. Буга байланыштуу Жогорку Кеңеш дене тарбия жана спорт жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү карап биринчи окууда жактырды. 2016 жылдан берки эл аралык мелдештерде өлкөнүн 4 спортчусунун канынын курамынан допинг заты табылып, белгилүү убакытка спорттон четтетилген. Дене тарбия жана спорт жөнүндөгү мыйзам мындан көп жыл мурда кабыл алынгандыктан учурда өнүккөн допинг сыяктуу зыяндуу заттарга бөгөт кое албайт. Бул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында каралып, айрым эл өкүлдөрү мыйзам долбоорунун кечигип келип жатканын сынга алды. Дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 20 жыл мурун кабыл алынганын эске алып, бүгүнкү күндө колдонуудагы мыйзам допинг маселелери боюнча түшүнүктөрдү иштөө тартибин жана башка нормаларды киргизүүнү талап кылат. Бул мыйзамга негизинен допингге каршы күрөш боюнча биринчи беренеге тыюу салынган субстанцияларды жана ыкмаларды колдонууга жол бербөө керектигин сунуштап жатабыз. Ар бир жыл канча адам кармалды эле айтып берсеңиз? Баш аягы 4 жылда 4 спортсмен белгилүү болгон кармалгандыгы тууралуу. Эгер ошол биринчи ызы чуус 16 жылы болду деп атасызбы? Же андан мурда допинг менен скандалдарыбыз бар беле? Андан мурунку дагы ушул сыяктуу кээ бир учурлар болгон, ага чейин да болгон ушундай. Анда менде мындай суроода эмнеге бул мыйзамды эмилеп келе атасыздар? Дүйнө жүзүндө спорт өнүгүп, эч жактан бери допинг деген канча жылдан бери көтөрүлгөн нерсе эмнеге эми алып келе атат комитет? Учурда Кыргызстанда спортчулардын канын текшере турган лаборатория жок. Спортчулар текшерүүдөн өтүү үчүн канын дүйнөлүк допингге каршы күрөшүү агенттигинин талабына жооп бере ала турган Катар менен Германиядагы лабораторияга жөнөтөт. Эл өкүлү Акылбек Жапаров ВАДАнын талабына жооп берүүчү Россиянын допингге каршы күрөшүү улуттук программасын мисалга келтирип, бизде да мындай шартты түзүү керектигин белгиледи. Ушу Россияда азыр антидопинговый программалар, ушу ВАДАнын талаптарына жооп беребиз деп чоң бир улуттук программа ишке ашып атат да. Биз Евразийский экономический пространствода болгондон кийин ошо программага мүчө болуп кирели десеңиздер, сиздин лабораторияңыз курулуп калмак. Россиянын сборныйларынын баары бизде сбор өткөзүп атышат. Кийин да өткөзгөнгө шарт түзүш үчүн мына сиз ошо программанын мүчөсү болушуңуз керек. Өкмөт өкүлүнүн айтымында айрыкча бул жылы Токио шаарында өткөрүлчү жайкы олимпиада оюндарынын алдында аталган мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү учурдун талабы, ошондой эле допингден алыс болуу жоопкерчилиги спортчунун өзүндө жана машыктыруучусунун колунда болорун кошумчалады. Биз ар бир спортсменди аягына чыгып контроль кыла албайбыз. Бул закондо да жазылып атат. Ответственность спортсменге биринчи очередь коюп атабыз, андан кийин тренерине коюп атабыз. Тренер эртеден кечке чейин карайт экен, кечинде барып может туура эмес тамак ичип алабы. Көчөдөн барып деле бир столовойго кирип тамак иче турган болсо, ошол жерден дарыланган койдун уйдун этин жеп койсо деле ошо допинг көрсөтүп калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу иштер болгон. Жыйын соңунда Жогорку Кеңеш мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды.
Көптөгөн видео, аудио материалдар, макалалар, мыйзам долбоорлору тууралуу маалыматтар биздин расмий сайтыбызда дареги кеңеш чекит KG. Сиздер парламент программасын көрдүңүздөр. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.